аялды башкаруу кандай? Сиз суроо башында эле духуңуз түшүп калганы көрүнүп атат го бияқта. Болбойт андай. Өзүм кызыктай болуп кеттим. Сиз мага чыгыңыз сабактан кийин. Эч ким көрсөтпөй, акыры машина жакка келиңиз. Дуктан берейин сизге. Кандай бул? Шариатта аялды башкаруу кандай деп. Куранда Аллах таалам айтат: "Ар-риджалу каввамун ала-ниса". Сизди тылындап аткан жокпуз, туура окуйбуз, бирок дух түшпөсүн тууган. Эркек да. Ар-риджалу каввамун ала-ниса, эркектер аялга башчы болот дейт. Сиз үй бүлөнүн арстанысысыз. Лев. This a lion. Күчтүүсүз. Сиз үй бүлөнүн эмессиз да, күчтүүсүз. Анан эркек адам башкаруучу болот, аял киши ошол күчтүү эркектин көлөкөсүндө жүрөт. Бирок ошол тафсирде имам Матуриди Тауилат Куранда айтат, эркек сыфатул кавама башкаруу жөн эркек болгон үчүн эле эмес. Туурабы? Азыр эмне деген нерселер жасалмалар чыгып кетти. Алигиси болгон үчүн эле эмес эркек адам. Эркек адам үй бүлөсүн карап, багып, күйгөндүк үчүн ошол нерсе берилет. Түшүндүңүзбү? Орун алмашып кетпесин эч качан. Себеби бүгүнкү күндө аялдарга камчыны алдырып койдук. Айттым го. Азыркы заманда кааласаң да, каалабасаң да аял башкарат. Башкарса да мейли, главный туура жакка башкарса болду дейт. Субханалла, тизим кетип калыптыр да. Таксырды шылдыңдап аткан жокпуз, сыртка чыгып мени уруп жүрбөсүн анан. Же интернеттен акылдуулар мага акыл үйрөтүп жүрбөсүн. Биз мындай күлкүң келет да, кээде кантип күлө албайсың? Биз эмне кенен күлө албай кала турган заманда болуп калды. Мынтип, адам эми сезимди бошотуш керек. Күлгөндө күлүш керек, ыйлаганда ыйлаш керек. Бирок эркек адам көп ыйлабаган жакшы. Башкарса болду. Мейли, главный туура жок башкарса болду, болуп калып жатабыз. Устаз деги эле аялдын башкарууда аялдар эмес, балдарыбыз себепкер болсо керек деп калдым. Себеби үйлөнгөндө жаш маалда аялыңа катуу сүйлөй аласың. Кийинчерээк балалуу болуп, бул өтө бала саактын белгиси. Өтө бала төрөп берип койсо, бала ошого бир ротола баш ийип кеткен болбойт, энесин дагы сөзүн укпай. Бала берилет иншалла. Туурабы? Бала берилет. Биздин апалар бүгүнкү аялдар фигурасын ойлоп отуруп 2-3 бала төрөп атат. Экономика мээсин жууп атат Америкадан. Өнүгүш үчүн 2-3 бала деп. Кайсы бала ата энесин багат билбейсиз. 7-чи баланы 8-чиси багышы мүмкүн. Туура сапатка, тарбияга көңүл буруш керек ошо көп балалуулар ошо менен биргеликте. Ошон үчүн илгери 10дон ашык баланы тарбиялап жүрүп деле көргөн эмеспиз апаларыбыздын аталарга эркинтип жогору сүйлөп караган. Не то что акарат сөзүн каяша айтуу биякта турсун, жогору монтип үнүн бийик чыгарганын көргөн эмеспиз. Ошон үчүн бул жөн эле көпкөндүк баланын шылтоосу эмес бул жерде. Бул көпкөндүк бул эсиргендик, бул аял кишиден уяттын кеткени бул. Анткени эмнеге аялдан уят, эркектен кайрат кетип калган. Кыргыздар айтат, хадисте макалдан алган. Бухари, Муслимдин котормосу бул кыргыздардын макалы. Эркектен кайрат кетсе, аялдан уят кетет дейт. Эркектер кайраттуу болбой калган өзү. Деп жүрсө анан кетет анан. Эркектик беделден түшүп, үйгө кирсе чүчү. Эркектик бедел кетет, көрөт бул деп анан 2 баласы болсо, күйөөсүн 3-чү баласы кылып алат анан. Ошон үчүн бала менен сүйлөшкөндө үчүчү дебей так сүйлөш керек. 3 жашта баланын тили чыгып калыш керек бүгүн. Биз логопедтерге, психологторго муктаж болбошубуз керек. Эмнеге? Бала эне курсактан сүйлөшсүн, бала да, ата да эркек бала менен жакшы сүйлөшсүн. Балам, сен эртең элдин жүгүн аласың. Сенин мондай Кыргызстан деген мамлекетиң бар, мусулман үммөтүң бар. Сен жоопкерчиликсиң баласың. Бала ыйлабайт, эч нерсе болбойт. Сен кызсың ыйлай турган. Өтө катуу болбойт, бирок ошентип сүйлөш керек бала менен. Ошондо аялда сестен кой, бул мен 3-чү балама болбойт экен. Бул күйөөм эле экен деп калат. Өзүбүз бөжүрөп жүрсөк каяктан анан? Бул деле себеп эмес негизи. Себеби үйлөнгөндө жаш маалда аялыңды катуу сүйлөй аласың, кийинчерээк балалуу болуп балдарыңа чоңойгондо аялыңа катуу айтсаң, балдарың апама кыйкырбаңыз деп атасына болушат экен. Жок, сиз балдардын көзүнчө кыйкырбаңыз да. Эркек адам кыйкырбаш керек. Имам Думейри Шафи мазхабтан чыккан алым бар, 5 томдук китеп бар. Мавсуатул хайванул кубра, жаныбарлардын чоң энциклопедия жашоосу деген китеби бар. Ошондо айтат, бизде эркектерге ташбакалык сыпат керек да. Ташбакадан да сабак үйрөнөсүз, ташбакадан да сабак үйрөнсө болот. Ташбака жай кыймылдайт. Ал баласын жаката чаба албайт барып, уруша да албайт тез барып. Чаппаш керек баланы. Эмне кыла алат? Көзү менен тарбиялайт баласын. Көзү менен. Сиз көздөн тарбиялашыңыз керек.
көзү менен. Мисалы да, эркек айбатын кетирбеш керек. Аялдын астында аялдай майдаланып, урушуп, аялдын деңгээлине түшсө, эркектин айбаты кетет. Эркектин сүрү кеткенден үй бүлөдө башчылыктын орду жоголот. Эркек сүрүн, сыйын сакташ керек, бирок камчы менен эмес, сөз менен, мамилеси менен. Аял ачуусу келип атканда чыгып кетиш керек. Кийин желе чыгып калганда өзү эле кечирим сурайт. Кошо жаакташпаш керек. Кыйкырбаңыз деп атасына болушат экен. Эркек байкуш эч кими жок болуп үйгө батпай, кожоюндукту алдырып коет экен. Чубак устаз айтты эле. Апаңды атаң урса өзүңдү тосуп бер, бирок атаңа кыйкырба деп. Байкуш ата жалгыз болуп калат экен, таянайын десе, анын энеси да жок. Аялдардын көбү балдары менен коркутат, жок. Биздикилер аялыңды сүйүп турасың. Көзүң карап жашап атсаң да кетип калса дароо барбаш керек. Жок, сен дароо барбаш деп, калыс таксырды молда болбойт, сабак бердирбегиле, бул барба деп атат. Жок. Жүрөгүңдөн сүй. Барып алып келесиң, бирок дароо барып алып келсең, аялың кыныгалы болот ошого. Аялың да сагынсын. Дароо артынан эмне, жашооң бүтүп калдыбы сенин? Эркектигиң каякта? Биз үй бүлөнү буз деп айтып аткан жокпуз. Тырмакчанын ичинде акылдуулар кийин акыл үйрөтпөгүлө, мага алдын ала айтып коеюн. Биз айтып атабыз. Эркектик сүрүңдү карма. Сен барып алба, кайнатаң жөнөтсүн аны. Илгери ушундай болгон, макал бар. Мына теңирчилерге да кулагына күмүш сыргы болсун. Арап бул эмес. Кыргыздын макалынан айланып кеткиле. Чыккан кыз чийден сырткары деген. 2 күн түн өткөн, 3-чү күнү түн өткөн эмес, үйүңө бар деген. Ошон үчүн бул жерде ата-энеңди караңыз, ошо үйлөнүп атканда. Ошон үчүн дароо артынан бара калбаңыз. Жетсин, кыйналсын, үйүнө ашыкча болсун, анан келсин. Бирок ошондо дагы аялга зулумдук кылбаш шарты менен. Түшүнүктүүбү? Кыскача ушундай бир тууган. Аркы бет, кечиресиз. Чынын айтыңыз, устаз, аялды башкаруу мүмкүн эмеспи? Аялдын өзүнөн эле окшойт деп калдым. Аллах Таала бекерге аялдын бейишин күйөөнүн ыраазычылыгында деп жардам бербеген экен. Бул буйругунун себебинен аялдар кичине болсо да коркуп сыйлап турушат. Жок, бул эсиргендик, көпкөндүк. Туугандар, биздин биздин тарыхыбыз жокпу же биз илгертеден аялдар башкарып келгенби? Же илгертеден кандай? Биз аялдарды коргулуп аткан жокпуз. Аялдар да туура түшүнсүн. Илгертеден ушундай биз алдырып койгонбузбу? Сөзү сөз болгон. Мына, мен дайыма жанымда, машинамда, унаамда жүрөт, Кел менен сынган кылыч. Келдин 1-томунда Алымбек татка, Кокондо диякта, ордолукта кыйынчылык болуп түн жабынып келгенде айласы калбай. Курманжандыкын сезимтал болгон тозуп алып, аттан түшүрбөй суусун ичирип, датканын кечкисинде түн катып качып келди деген сөздүн астында жаныңыздын кыйылганы артык болот деп, аттан түшүрбөй, кээкерден берип суусун ичирип, сиз алыс жерде жүрөсүз, менден алыс жерде жүрөсүз. Эртең ордодо жакаңыз кирдеп калса, деп шылдың болосуз. Жакаңызды агырта турган аял алып алыңыз, жакшыраак, тыңыраак аял алып алыңыз деп, ушундай тарбиялуу элдин кызыбыз биз. Биз Бай Жакып, Манас атабызга Каныкей, Санира бийга энебизди издеп барганда, жарал лап этип издеп алып алган эмес, медресенин кыздарынын ичинен басканына чейин тандап туруп алган. Биз тандоодон жаңылганбыз. Каныкей энебизди Кан Жакып атабыз кантип тандаган өзүнчө бир сабак болот. Ошондой энелердин тарбиясынан келгенбиз. Бул көпкөндүк, бул эсиргендик. Баласы менен коркуткан аял эртең келинден кордукту көрөт. Күйөөсүн сыйламаган аял бейишинен ажырайт, туугандар. Эркектер биринчи тың болсун өзүнө, тың болсо, эркек үй бүлөдө көлөкөнүн адамы болот, аял көлөкөсү болот. Демек, бул жерде аялдан дагы эмес, сиздин өзүңүздө маселе. Сиз майдачылсыз, сиз мажуросуз, сиз бекем болуңуз. Сиз бекем болсоңуз, көлөкөңүз каяка барат? Кыйшайып кайра келет аркаңызга. Маселе сизде бир тууган. Мен 11-ди бүттүм дейт, бирок алдыга койгон максатым жок, эч нерсеге кызыгуу жок. Жада калса, жашаганга дагы. Бирок өлгөндөн корком. Жөн гана жок болуп кеттим келет. Ата-энем ажырашып кетишкен. Мына сыгылганда бул киши. Ата-эненин муну кандай десем, акмакчылыгы дебейин, ата-эненин акылсыздыгы, жеңил ойлуулугу балдарды жарга түртөт да мына. Мына бул өзүндө эмес бул. Ата-энем ажырашып кетишкен, тайенемдин колунда чоңойдум 1 жашыман бери. Алар болсо кичинекейимде эле психологиямды өлтүрүшкөн дейт мына. Силердин атаңар жаман, жакшы болгондо минтип жүрбөйт элеңер деп. Жаны кейигенен айтат, бирок ушул жаман нерсе экен. Ажырашып кеткен жагдайда чоң ата, чоң энелер, тайата, тайнелер эч кимди жамандабай койгону жакшы экен да негизи. Бала ошо жүрөгүнө түйүп, өмүр бою жүрөгүн жаза албай өтөт экен, ошол ача албай. Колдон келгени.
өлтүрүшкө силердин атаңар жаман, жакшы болгондо минтип жүрбөйт элеңер, жана башка аң сезимдерди өлтүрө турган көп сөздөр менен урушчу дейт. Мен точно билем, 6-класстан кийин ачык даана так билем дейт, өлгүм келген. Ошол чувство сезим азыркыга чейин кете элек. Мындай карап көрсөм жаш элемин, бирок өзүмдү 30 жаштагы ийгиликсиз адамдай эле сезем. Иман алсырап намазымды толук окуй албай калдым. Жаштыгым жөнөлүп өтүп жатат. Өзгөрүүгө аракет кылам. Бирок көп ойлонгондуктан кайра эле мурдагы абалга түшүп калам. Байлыкка муктаждыгым деле жок. Мен психологически, моральный көптөн бери кыйналып жүрөм. Бул абалдан өзүм чыга албайт окшойм. Чыга албайт экем. Сиздин насаатыңыз керек. Анан мага жолук дебей, ордуңуздан жооп берип койсоңуз, абдан сонун болмок дейт. Жок, туура эле, балким убакыт жетпей калгандыр меники. Чыгын албай калгандырмын. Бул киши акыркы үмүтү болсо керек да. Сиз таксырым жакшы дос табыңыз. Ата-эне жактан бак айтпаса да, дос жактан бак болсун. Кээ бир дос бар, ата-эненин ордун баса албайт го, бирок сиздин жан дүйнөңүздөгү боштукту толтуруп бере алат. Эң жакшы дос табыңыз. Ошол досту көргөндө сиз намазыңызды бекем окуй турган болосуз. Ошол досту көргөндө жашоого умтула турган болосуз. Бул бир. Анан сиз бир тууганым, балдар үйүн, бир карттар үйүн, оор тагдырга тушкан адамдарды зыярат кылыңыз. Экинчи кеңеш. Кече баламды жалга больницага жаткырып чыгып келатсам, карасаңыз Алланын кудуретин. Бир эжеке чуркап чыкты. Менин балама дем салып коесузбу сураныч. Мен 3 күндөн бери тахажутта ошо сизди келип калса деп сабагыңызды көрүп, мен бир күнөөкөр пендебиз. Ой 1.60 эптеп жерди толтуруп жүрөбүз да боштуктагы абадагы боштукту. Бирок а киши эжекенин дубасын караңыз, ихласын. Ошол эми бул мүмкүн эмес нерсе, акылым менен туюп билип турам, бирок Алланын кудурети эмне чексиз деп дуа кылдым эле 3 күн тахажутта деп ыйлап чыкты да, караса Алла мени алып барып коюптур аякачы. Анан барып кирсем, байкуш бала тагдыр ушундай экен, төрөлгөндө эле туура эмес операция болуп калыптыр. Эми сырттан чала окугандын шалаакылыгы да. Чала окуган молдо адамдын динин күйгүзүп коет акыретін. Чала окуган врач адамдын бул дүйнөсүн күйгүзүп коет да. Ошон үчүн бул эки кесип эң коркунучтуу кесип. Мектепти жакшы окуган баланы жөнөтүш керек. Баягындай стереотипти бузуш керек. Жаның бак, жаназа менен жаның багасың деген өтпөйт. Ал өзүнүн жанын бакканы менен бирөөнүн жашоосун өлтүрүп коет да. Жакшы окуган баланы илимге бериш керек. Ошого сиз мына ошону көрүп, кадимкидей мен тобома келдим. Балам башы казандай чоңоюп кеткен. Шундай чоңоюп кеткен. Мен ыйладым. Балам бурсит болуп, кан толуп, экинчи курс леченияга кирип аткан, бирок анын астында менин балам бир абада учуп жүргөндөй эле сезилди да. Туугандар, жашоого тоюп кеткенде, өлүмдөн башка көрүлбөй калганда ошондойлорду көрүш керек. Анткени Пайгамбар хадиси бар. Эгерде жашоого тоюп, жашоого жашабай калганга кызыгуусу тарап калса, өзүңөрдөн чоңго карабагыла. Бул өзүңөргө чоңдон караганыңардан ылдыйкага карагыла деген. Андан ары чыксам, бир кечеге күтүп туруптур, кирсем айтат, биздин балабыз оор акыбалда турат, бала уктап атат, уктап чоочуп, мындай судорога сыяктуу болуп атат да. Врачта кирип калды, айтат, эртең операцияга кирет, бир эле шанс бар, 1% врачтардын айтуусу боюнча ийгиликке жетүү дейт. Бирок башка чарабыз жок дейт. Тууган, бул айым Кудайдын жазганы болот албетте. 1% ийгиликтүү менен десе дагы, аны үчүн ата-энеси келип күрөшүп атат. Таята ата-энеси дуа кылып атат. Чоң ата чоң энеси дуа кылып атат. Мага окшогон мендей бир күнөөкөрдү Алла Тааланын астына алып барып атат астына. Бир адам үчүн канча жан күрөшүп атат. Ошон үчүн бир тууган, сиздин жашоодо ордуңуз бар. Эгерде сиздин жашоодо ордуңуз болгондо Аллах жаратпайт эле. Сиз эмес, бакыйган сиз эмес. Жашоодо кумурсканын өзүнүн орду бар. Туугандар, жашоодо кумурска болбосо жашоо тозок айланмак. Жанагынча тарып, ким бөлөт эле жанагынты бөлүп. Ким устукандап бөлүп жана топурак айлантуу процессин жүргүзөт эле. Жашоодо сиздин эмес бир тууган. Жашоодо кумурсканын орду бар го. Кумурскадан кайрат үйрөнсөк болот го, тууган. Алла Таала жаныбарларды сабак үчүн жаратты го. Кумурскадан кайрат үйрөнсөк болот. Бизди чота не то адамдар тепсеп кете береткенде өлүп алган кумурсканы көргөн эмеспиз биз. Же көргөнсүңөрбү? Адамдар тепсеп кетет, буларга баары бул маңбаш болот, булар маңырабаш, маңыроо болот деп жашоосуна кайыл болуп өлөйүн деп бараткан кумурсканы көргөн эмесмин да мен эзеле. Кумурскачалык кайрат жок, бул мен намыска да тийгим келип атат сизге. Намыс тойго чыгып керек, жигит коёндук камыш жигитти намыс өлтүрөт тууган. Күнүгө жер үйдө чыгып келаткан кумурска өзүнөн 10 эсе көп нерсени көтөрүп баратканын көрөбүз да. Туурабы туугандар? 10 эсе көп. Элестетиңиз? Ошон үчүн тууган, ошондой жерлерди зыярат кылыңыз, бул 2, 3-дем салдырыңыз сиз.